Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар, жакшыбы ден соолуштер. Мен кайрадан Зак мен сиздерге флягтарым рекорд боюнча айтып кетейин. Биринчи Эсенхан Алмабеков 6 жыл мурун жазыптыр. Ушул мээс иштебеген жаман тажатты дейт. Тажасаң Тажикстанга кете бер службага. Алмабеков дейт. Алма деле жетиштейм. Тынччы чуктуңбу? Кыйзыктай суроолор жаза бербей. Өзүңдөн нерв кылбай, менден нерв кылбай. Жазган оңой да жазып койсуң, акылган кыйын дегендей. Экинчи Элиман Султанов 9755 6 жыл мурун жазыптыр. Слишком мактанчак экен бул бала дейт. Слишкомбу? Мактансам да мен Бурсули сыяктуу мактансам дагы сөзүмө жараша эмгектер менен кылып атам. Ошо канча жылда ойлоп чыгардым, айлап жылда уктабай. Силерге айтып койгон оңой да мактанчак деп. Мактан киши өпкөлөр жана мушташтар эле бар го. Тийишип алып туруп астына алып калат го. Алар жо мактанчак деп айтылат. А мен болсо мактансам да ошону кылып атам. Менин мүнөзүм ушундай жараткан Кудайчы. Ошону силер түшүнбөй атасыңар. Жаман жазгандар, жаман көргөндөрчү мени. Көрө албастык читарлар. А так мактанганыма жараша кылып атам. Бурсули эле ушинтип подвалга илип коет го. Любой спортсмендер чыккыла дүйнөсүндө. Менде Бурсули жок. Любойуңарды сындырам дейт го. Ошол сыяктуу мен деле сүйлөп чыккам салам кырсына. Любой качок сындырып чыккам. Дүйнөсү боюнча номер 1 тиги бу деп айттым эле го. Тураганда жайнап кетиптир деп. Ошол сыяктуу эле да. Анан кызыкты суроо жаза берген, ал любой эле жаза берет антип. Тил менен сүйлөй берет. Тилде сөөк жок да ошон үчүн ушинтип урдуруп жаза беришет. Үчүнчү Калыс Төлөбеков 8533 6 жыл мурун жазыптыр. Бул деген баатыр эмес. Эле Инстаграмдан көрсөңөр таана жүзүн дейт. Эмне азыркы видеодон сүйлөп атканым эмне? Башкача Кытайга окшошуп атам же Кинг Конг Живке окшошуп атам. Тияктан эмне? Кичинекей болуп каткенби? Же аяктан өзгөрүлүп турат экенби? Сыйкырлуу кебетем, денем, бүт тилдерим, сүйлөгөндөрүм, рекордторум өзгөрүлүп турат экенби? Кызык деп суроо беришет да. Ушул эле адаммын, бир эле адаммын. Эмне өзгөрүлгөн эмне? Фокус же магия же эмне сыйкырчу белем? Мен өзүм ушундай жараткан. Экран деген билесиңби, сыйкырлуу. Башкача көрсөтүп коет жубай. Тияктан даана жүзүн көрсөңөр деп. Кызык суроо беришет да. Кинг Конг Живте тияктан Кинг Конг Живте көрсөм бияктан адамдай көрүнүп калам да. Андай теманы ойлонуп сүйлөгүлө сүйлөсөңөр да. Андан кийинси мынтип жазыптыр. 4-чү АК 90 Акилоков 90 Акиликов дейт. 87 5 жыл мурун жазыптыр. Кайдага кайсы түрк дейт. Көзүң май басып калды, эмне көзүң сокурбу, көрбөй атабы? Флягтарымды жана көтөрүп басып атканымда элдин баарын үйүп алып. Эмне түрк деген түшүнбөйсүң го сен, Спорттан ыры актер го оюң бар эле. Рекордту жаңырттым да мен дети Кожомкулдан кийин жаңырып эле келем мындай түрктөр. Анан кийин каякта түрк деп түшүнбөйсүң да сен, аны байкап көргөндө эмессиң да. Эмне түрк экен? Илгери айтчу эле го, кара күчтөн белди абайла, бокстан мени абайла деп. Эми байкап жүрөт, түшүнүп жүрүп уктуңбу? Туура жазган үйрөнүп жүрүп, туура сүйлөгөн үйрөнүп жүрүп дегендей. Андан кийинси каякта түрк деп. 5-чиси Воха Далимов 6 жыл мурун жазыптыр. Кара күчүңдү туура колдонгонуңду билбейт экенсиң, кой өзүңдүн ден соолугуңду талкалап алба дейт. Талкалап аласың дейт. Воха Далил деп айтыптыр да. Кара күчүмдү колдонгонду туура эле колдонуп, просто муну декабрь келгенде майыгын машина чейин кылбаш керек бешайдай. Кыш менен кара күчтөр өч болот билесиңер, суставтар. Муну туура колдонгону, мен бул минутасыларга колдонгонду билиш керек. Дайын жок арзанга кылбаш керек. Бул деген түрктөр да атайын Кудайдан берилген. Бул фокус эмес, йога эмес, жонглер эмес дегендей. Ошон үчүн кара күчтү колдонгонун ыгын билем мен. Фантазияны мен 2013 башталган бул окуя негизи. 2014 бүт түрктөрдө 2017 чейин 3 жылда 50 түрк ойлоп чыгардым. 16 түрлүү прием бөлүнөт да. Бул түрктөрдүн ырктарын, фантазияларын өзүм таптым, тең салмактарын. Силер сүйлөп койсуңар, кара күчтү колдонгон билбейт деп. Өзүңөр байкап көргөн эмессиңер да. Тил менен сайрап койсоңор, тилиңерде сөөк жок дегендей. Мунун баары мен билем да, мунун мастер менмин, профессионал менмин, бул түрктөрдүн баарын ойлоп чыгарган. Ошону күч атасы тааныбайт деп мен ушуларды ойдоп чыгардым да, азыркы 21-кылымга жаңылык кылыпчы. Колдонгону туура билсең эле болот муну. Муну даярданбай тубаса кылам да мунчу, даярданбастан. Бул спорт тиги ыр же фокус эмес да, бул башкача болуп атпайбы? Андан кийинси мынтип жазыптыр. 6-чы Вольт 43-49 6 жыл мурун жазыптыр. Баатыр эмес, балбан экен дейт. Кыскача жазып койгон го. Баатыр да эмесмин, мен балбан да эмесмин биринчиден. Ошону билип кой. Мен деген баатыр балбандан да бийик турам. Заку күч менмин, уктуңбу? Андайлар толтура, а мендейлер жок мындай айтканда. Ошону түшүнүп кой. Мувальт деп. 7-чи Нурзат дейт. Эгиз го дейм булар, чото кебетесиңер анда. 6 жыл мурун жазыптыр. Мактанбай жөн эле көтөрүп койсоң болбойбу дейт да. Башкалар эле көтөрсө керек дейт. Тонна көтөргөндөй дейт. Башкалар делеби көтөрсө мага чейин көтөрбөйт беле? Аларың баары жанагы дүйнөсүндө сыйлашты айтып атасың ба? Жанагы мурдуна күч берген дарылар бар го. Анан жанакындай укол сайынышып, удобный кармашып анда машинанын астына темир коюп алып. Андайларды удобный темирлерди көтөрүп басып, алар деген удобный деп коет, меники недобный, ыңгайсыз. Сыйгалак кармалбайт, эли түрүгүм тең. Любой качокту байкатып чыккам, кылалышпайт. Матырып алганды любой ала берет, гираны матырып деле ала алышпайт, ал матырып алганды любой алат. Мен силер таанылыке чейин эле көчөдөн, площадьтан, тойлордон байкап бүткөм андай өпкөлөргөчү. Мен көтөрөмдө чыгат да матырып салышат да.
ошолордун бир түгөйлө чыкты го өткөндө 18-жылы менден кийин эле 1 айдан кийин 1 жумадан кийин эле. Учуме алган башка мен аны мен эле кылам да мындайдычы. Башкалар көтөрүп койсо керек тоннада көтөргөндө дейт. Андайлар жанакы удобный кармагандар көтөрүп коет. Неудобный кармагандар көтөрө албайт андайды. Тонна эмес килограмм көтөрө албайт. Мен болсо неудобныйдан ушу тонналап көтөрө алам да, көтөрөм да мен чынын айтканда. Меники башкача стиль да ошо түрктөрдүн ыңгайсыз неудобный дегендей. Антип айтып коесуң сөзүң менен Нурзат. Андан көрө үйүңдө кухняга да жүрүп тамагың жаза кайнап кетти. Тузун ачууга болот, тиги күйөөңө тамак жасап тосуп ал. Аны күйөөң эмес любой кыла албайт андайды. Азыркы 21-кылымга мен жаңылык кылдым да түрктөрдү. Меники спортчу ыр эмес, актерский мастерство эмес, меники профессиональный чистый жашоодо алынган укура кыргызча кара күчтөр да. Илгеркиден калганчы, ата бабалардан калган. Анан каякта сөздөр урдуруп эле тилим барда сүйлөй бербей. Тилиңе сөөк жок, ошончо урдуруп эле жаман көргөндөр үчүн жаза беришет экен. Оюна келген отто элечи. Тоонун аркы бетине кетип кал оттобанда. Оюң менен оттой берсең. Андан кийинки 8-чи Бактыгүл Абди Жали кызы 6 жыл мурун жазыптыр. 6 жыл мурунчу таластар жолдо калыптыр дейт. Бактыгүл таластар жолдо калса алар го мактанып мактанган учакка чыккан деп коет го. Мен мактансам да бирок кылып атпаймынбы? Ошо айткан сөзүм менен турупчу ошо рекордторумду. Мен ошого жараша кылып атам. Мактангандык эмес, бул чистый жан дүйнөм таза анан ушинтип сүйлөп көнүп калгам. Мен эле эмес, бул жашоодо бар кинолордо. Брусли деле ушинтип сүйлөп чыккан, Брусли деле. Любой спортсмендер мага чыккыла, мен жалгыз эле Бруслимин. Любойуңарды сындырып коем деп го. Мен деле ушинтип сүйлөп чыккам, салам көрсөң билесиңерби? Так ал мактанган эмес. Бул деген чындык окуя. Мактанган өпкөлөр кыла албайт. Тыйым ушташкандар сайылып алат да анан кийин тиешип алып алдын алып калат го. Андайлардан эмесмин менчи. Мен таза чындык окуяны көрсөтөм да алдабастан. Андан кийин 9-чу Жомарт Жоке 6 жыл мурун жазыптыр. Балбан менен Батырдын айырмасын биле жүрөлү дейт. Бул бала балбан экен, батыр эмес дейт. Кайра эле тийиштеп беришет экен да, балбан эмес, батыр эмес. Балбан менен батырдын айырмасын билип жүрөлү деп акыл үйрөтүп беришет да, өзүнөн өзү эле. Жин тийе береби кандай буларга? Түшкөрө түрү менен ушинтип айтыш керек деп. Балбан батырдан эмесмин мен. Батырлар анан служба кылышкан, анан кийин мондай артисттерди айтыш керек, анан эмгек сиңирген артист айтыш керек, анан дүйнөгө согушка катышып келгендер батыр деш керек деп. Мен андай батырдан эмесмин, балбандан эмесмин. Мен деген Зако Күчменмин. Алардан да бийик турам мындай айтканда. Түшүнүп коюктуңбу? Мага акыл үйрөткөндү коюп. Батыр эмес деп. Айырмасын биле жүрөлү деп. Мен акыл үйрөткөнгө эле кыйын, булар тилдеринде сөөк жок да, урдуруп сүйлөй беришет. 10-чу Юлияден 6 жыл мурун жазыптыр. Пайдалуу жумуш кылчы дейт. Эмне пайдалуу жумуш кылбаганда меники жумуштардан оор, любой стройкаларбы, кол өнөрчүлүк жагыбы, кара жумушпу, алардан оор меники. Мировой дүйнөсү боюнча. Меники деген таза жумуш, кара күчтүн жумушу бул. Эч ким кыла албаган жумуштарды кылып атам менчи, рекордторду. Ал жумуштан да оор мындай айтканда. Ал жөн эле оюнчук көтөрүп кой деп ойлоп атасыздарбы? Ал оюнчук эмес, чистый башта өткөн окуялар. Ошого жараша кылам мен. Телима канча килограммга чейин көтөрүп баса алам, тоңкурулам, жылдырылам, сүйрөй алам, ошого жараша берилген. Кудайдан берген кара күчтөр. Аны урдуруп эле жазып койсоңор. Бул жумуш башка пайдалуу жумуш кылсаң болот. Көрбөсөң көрбөй эле кой да, жазып өзүң нерв кылбай. Менен нерв кылып, өзүнө нерв кылбай. Элдин баарына жаман көрсөтүрбөйчү. Урдуруп жазып берсек да, оюна келген өзүрө кыйрат бирдеме кылып салгансыпчы. 11-чи Максатбек Орозбактиев дейт. Орозбактиев 6 жыл мурун жазыптыр. Видеого караганда комментарий кызык экен дейт. Анда видеого ушундайлар бар экен, комментарийни окуп чыксаң. Видео караганда комментарий кызык экен деп. Комментарийди окусаң сен анда видеомду эмнеге көргүң келип атасың? Эптеп эле мен шылдыңдап жаман көрсөткөнгө келип атырсың элдин баарына, аралаштырыпчы. Андай эмес, видео келип комментарийди окубай эле кой мындай. Мени көрүп жүрүктүңбү? Комментарий келип мени тиги тамашалап урдуруп жазган сөздөрүңдү көрүп калайын. Ошондо башыңы каламык блокко тыгам, экинчи көрүнбөйсүң дегендей. Ошон үчүн мени көргөнгө келгиле уктанабы? Комментарийге келип кызыгып, ал менин жөнүндө шак кылып жаман көрсөтө бербей. Андан мындай жазыптыр. 12-чи Злой кыргыз 6 жыл мурун жазыптыр да. Сен бир гана нерсе өзүңдү Кожомкул менен салыштырбачы дейт. Эмнеге салыштырбайм? Кожомкул башкача чыккан, колу менен кылган жалаң. Мен болсо кол менен да кылып атам, алы жок манжа менен кылып атам, чеке менен, мойну менен, желке менен, чоку менен кылып атам. Бүт универсальный 6-7 жагы менен кылып атам. 50 түрүктү 16 түрлүү приемго бөлүп, 50 түрлүү прием ойлоп чыгаргам да, рекорд трюктарды, кара күчтөрдү. Эмнеге мен деле башкача Кожомкулмун? Ага теңебесем, жок ага теңелбесем да, мен да башкача Кожомкулмун азыркы 21-кылымдан. Сен башкача түшүнөткөн, аны рекордторун кыла албайсың анан. Сен ага Кожомкулга жетиштичи, анан кайра төрөлүш керек деп. Мен деле Кожомкулмун, азыркы Кожомкулмун 21-кылымдан. Туура эле айткам, андайды кылгандарды көрдүң беле? Көйдөр баскандарды, тоңкоруп жылдырып сүйрөгөндөр. Мен деле колдор менен кылып атпаймынбы? Таш көтөрүп басып атам, байтал көтөрүп басып атам. Любойун кылып атам, автобус эле сүйрөп атам. Болт мирип түзүп атам. Мен деле торпок чаптым, байтал көтөрүп басам, таш көтөрүп басам дегендей.
кожомкулга салыштырбачы өзүңдү деп. Өзүңөргө тырмагына теңбейсиң анын. Мен анын тырмагына теңгелем, даже жарым денесине теңгелем кожомкулдун. Ал өзү килейген болгон 2,30. Китебин окуп чыккан эле 2,30 815 килограмм. Анын көтөрүп баскан ташы 635 640 килограмм ташты 100 метр баскан. Анда ремен аркылуу кармаган Нидомдун экен. А менин ташым 160 килограмм таш 15 метр көтөрүп баскан. Өзүмдүн салмагым 90. Бир эсе оор көтөрүп бассам, ал өзүнөн 2 эсе оор көтөрүп баскан да. Айырмасы асман менен жердей болуп атпайбы? Ал көтөрүп баскан кыйын да, денебиз телага жараша. Жагың айрылып тиштериң түшүп калганча көтөрөсүң да 15 метр. Андан кийинси мынтип жазыптыр 13-чү, мынтип жазыптыр 13-чү. Руслан Бакешов дейби? Руслан Бакыт Беков 82-59 5 жыл мурун жазыптыр. Тытык шымны кийип алып блатнойго дейт. Ой, тытык шымны сынап эмне кыласыңар? Шым алып берип койсоң, кыйраткансып, шым алып берип койгонсуп, дордойдон жош базардан. Андайлар деле бар экен убагында. Шыман, футболкам сынагандар бар экен. Сен бирөөнүн кийимин эмне кыласың? Главный голый баскан жокмун дейли. Голый бирдеме кылып бийлеп клон болгон жокмун, туурабы? Мен чындык рекорд көрсөттүм, айылдык болуп чыктым дегендей. Таза нукура кыргызча дегендей. Тытык шым менен блатнойго деп. Главный голый чыкпадымбы? Туура жазган үйрөнгүлөчү, урду эле жаза бербей. О, тилим бар деп эле. Андан кийинси мынтип жазыптыр. 14-чү. Нет, Мишкови дейби. Ушуну коет, Мишков дейт. 8662 2 жыл мурун жазыптыр. Мындайды илгери акылы кыска дешчи эле атың чыкпаса жер өрттө деп ушуга окшогон мээс иштебегендерди айтат кыргызда дейт. Болду. Жазган кишиңи карабайсыңбы 14-чүнү? Милашков деп. Кыз го дейм, эркекпи? Ушинтип жазыптыр да. Мындайларды илгери акылы кыска дечи атың чыкпаса жер өрттө деп ичи өтүп кетиптир аягында жакшы сүйлөп келет. Окшогон мээс иштебегендерди айтат кыргыздар дейт. Эмнеге антип жазып атасың я? Мен мээм иштебесе, анда мен андайларды ойлоп чыгарбайт болчумун рекордторду, туурабы? Мен мээм иштеген үчүн силерден акылуу болдум да, 1000 эсе акылуу болуп чыктым. Кыргызда ушинтип айтат да, кайра жаман көрсөтөсүң го сен кишилердин баарын, жакшы чыгып атсам дагы. Тескери жагын чукуйсуң го? Жакшы эле чыгып көрсөтүп келдим го башында рекордтор менен. Кыргызда өрттө атын чыкпаса жер өрттө деп турган аягында мээс иштебегендер айтат кыргызда деп. Мээм иштейт, сеники мээң 1000 эсе иштейт. Антип сен мээң иштеген үчүн ушундай туура эмес сөздөрдү жазып атасың. Ойлонуп жаз мындай, уктуңбу? Ата комменттерден көрүп калсам эмкеде башында алам блокко тыгып, уктуңбу? Мындай көзүм көрмө дегендей. Андан кийинси мынтип жазыптыр 15-чи. Кыргыз Эмых дейт. 4-6 жыл мурун жазыптыр. Таш чайнардын тебейлеп кеткен чаңына жетпейсиң дейт. Ничего себе живой негер каймак жери болду го буягы. Кыргыз элик эмне деп жазганың бул? Таш чайнардын тебелеп кеткен чаңына жетпейсиң дейт. Менби таш чайнар мен биринчиден айтып кетейин таш чайнар жөнүндө. Ага мен тийишкендик эмес, бул сөзүнө жараша жооп берип кетейин. Таш чайнар деген меникиндей биринчиден көтөрүп баспайт, тоңкорбойт, жылдырбайт, болуп мыйрып түстөбөйт, жумуртка жутпайт. Короче, ал только сүйрөйт, жанагы чоң номерлерденчи. Мындай көтөрүп басып тоңкоруп жылдырбайт, болуп мыйрып түстөбөйт. Бирок ал деле жаңгак чагып, лис тешип, жыгачты чекесимен кагып, андайлар кылып атпайбы? Мен деле чок менен мыккагам аны турабастан. Мен деле манжам менен жаңгак чагам, мен деле манжам менен лис тешем. Короче, мен кагып, суруп, чагып, айрып, тешип, сындырып, чаптырып, мен деле андайлар кылып атам. Башкача жагы мененчи, аны туурабай. Бирок плюсу, бу жерде мен утуп кетем да болбой эле. Элдер айткан, кожомкулаң эле сенсиң го көтөрүп баскан жагынан деп. Биринчиден көтөрүп басканды элдер барктайт экен да, баалайт экен. Сүйрөгөн эмес, биринчиден көтөрүп баскан биринчи орунда, экинчи орунда тоңкоргон, үчүнчү орунда жылдырган, төртүнчү орунда сүйрөгөн болот анан. Канча көлөмдүү болсо дагычы. Ошону билип койгула. Ал меникине рекордторун баарын кыла албайт ал, көтөрүп баскан. Меники таза кожомкулсу келип атпайбы? Аныкы кожомкулукка кирбей калат да. Меники универсальный кожомкулга кирет да, меникичи. Чаңын эмес, ал менин чаңыма калып калат мындай айтканда. Туура сүйлөгөндү жазсаң, туура жазганды үйрөнсөң, уктуңбу? Балакай десе. Сен аны мындай рекордду кылыш үчүн кайра төлөшүң керек дегендей. Андай акылсыз сөздөр жазбай жоктуң, мындай башыңа алам комменттерден көрүп калсам дагы. Жер өрттү дейт. Андан кийинси 16-чы. Аза Запунов 6507 жазыптыр 6 жыл мурун. Жөн эле ден соолугуңду кетирип, жаныңды кыйнай бербечи дейт. Туура айтасың. Ден соолугумду туура колдонгонду билиш керек биринчиден. Жөн эле жанды кыйнай бербечи. Жанды кыйнаган жокмун, ал Кудайдан берилген талант, кара күч, рекорд өзгөчө элден башкача чыкканга туурабай. Аны өзүнө удобный жакка, недомный кылып атпайбы, ошо тең салмактарын билем, кандай көтөрүп басышты. Бүт баарын 50 түрүктү 16 түрлүү приемга бөлүп, 2-3төн түрүктү көбөйтүп алгам, бир түрүктөн ошентип 50 түрк ойлоп чыгаргам 2014-түн 17-ине чейин. Негизи бул окуя 2003-жылы башталган да. Ошо чындык окуяны айтып кетейин силерге. Андан кийинси 6 жыл мурун жазыптыр да ошо. Ден соолукту мен туура колдонгонду билсең, декабрдан баштап майдын башына чейин кылбаш керек 5 айдай. Ошону утасың да ден соолукту. А то сустав менен кара күчтөр өчүп болот экен негизи. Тиги кышында кылганчы. Муну только жазында майдан баштап ноябрдан аяна чейин кылсаң болот да. Колдоруң титиреп
мында суук тийгенге чейинчи. Ушинтип жазыптыр да. Андан кийинкисин окуп кетейин колмоноп. 17-Айдина Сыдыкова 9704 6 жыл мурун жазыптыр. Мээз иштебегендердин заманы болуп калды го дейт. Ай Айдина Сыдыкова, сен мага үйрөткөнү коюп күйөөңө акыл үйрөтүп чыктыңбы? Кухняда тамагыңыз кайнап кетмек болду. Тузун ачуураак кылып койгон жоксуңбу? Күйөөң акыл үйрөт мага коюп. Мындайды силер кайра төрөлүшүңөр керек кайра. Ушинтип жазганды, туура жазганды үйрөнгүлөчү. Мага акыл үйрөткөндү коюп, уктуңарбы? Урдура жаза бербей, 6 жыл мурун жазыптыр да. Мээз иштебегендердин заманы болуп калды го дейт. Эмнеге мээм иштебейт? Мээм иштеген үчүн ошончо түрктөр ойлоп чыгардым да. Кызык деп суроо берет экен. Мээм иштеген үчүн акыл болуп чыгып атам, өзүм ойлоп бирөөнү турбай. Силерге окшопчу. Кызык деп сурооморун жаза бересиңер, оюңа келген бара оттоп эле. Ал мээм иштеген үчүн мен акыл болуп чыктым, ошонун баары. Андай түрктөр жок азыр Кыргызстанда, чынын айтканда. 18-Сейит Медеров 6 жыл мурун жазыптыр. Ошончо күчүң бар экен. Улак тартышып көр, ошондо билинет сенин күчүң дейт. Улакка тартып көргөн айылымдагы менин байкелер досторчу. 2006 жылдары күчүм ашып ташып атканда. Бирок ага өөнө албадым. Улакка жазылып калыптыр, стилимчи, эми рекордко жазылып калыптыр. Аны элдерге айтчу эле, өзүм айылымда элдерчи, достор. Сен ММА'га катышпайсыңбы? Федор Эмельянкадей болуп чыгасың дүйнөнү сапырып. Же фойник жагынан кызыкчу элем, 2 балага жетишип жыгып алчу элем да. Аякта да улантпадым, убара болуп, убактыман текке кетирбейдим дегендей. Аны ошентип убакыт өтүп кетти, анан ал убактарда кызыкпай штангист болуп кетти деп айткан, штангист жакка да кызыкпадым. Анан күрөш жагын улантпадым дегендей. Ошентип убактыман текке кетирип, анан Алекс мындай ошондо билинет сенин күчүң дейт. Улакка ошентип кызыкпай калгам. Негизи улак деген любой тартат туурабы? Улак тарткандар толтур андай Кыргызстанда. Күрөшкөндөр, спортсмендер, штангисттер. А менде рекордтор кылгандар жок болуп атпайбы, таза кожомкулскийлерчи. Анан көрө ошондо билинет сенин күчүң дейт. А так күчүң бар экен, улак тартышып көрө, ошондо билинет сенин күчүң дейт. Улак тартышканда менин күчүм мындай эле рекордтон билип койсо болот, кандай экенин күчүм, канча тоннага чейин көтөрүп баса алат экенин. Ошондо билип койгула, мен кандай экенин билип атпайсыздарбы, кандай күчүм, кандай башкача экенин. А так улак тартышып көр дейт да, ушундай. А так мен андай улак, штангист жакпай аны эметпедим, жок деген тетиги эле эме күрөш жагын же ММА жагын улантсам жакшы болмок экен да, бирок өкүнбөйм делечи. Эми өзүңдөн чыкпаса балаңан чыгат деген сөз бар го. Буюрса ал күндөрдө келет дегендей. Тукумдарымда негизи спортсмендер, ырчылар көп да негизичи. Андан кийинси 19-чу Адизиан дейби, Адизиани дейт. Обезьяна деген сыяктуу. 2741 6 жыл мурун жазыптыр. Ушул тажаттыго баары бүткөнсүп дейт. Тажаса Тажикстанга кетип бербейсиңби? Кызык деп суроо бере бербей. Ушу тажаттыго дейт да. Эмне дейт? Азиян жыл жазыптыр. Ушул тажаттыго баары бүткөнсүп дейт. Тажасаң Тажикстанга кете бер да. Эмнеге анчалык тажайсыңар, анан кызык менин комменттеримде видеолорумду көрө бересиңер, ушундай адамдар түшүнбөйм да. Тажасаң Тажикстанга кете берле да, служба күтүп атат. Ушуну карасаң, ушул тажаттыго баары бүткөнсүп деп. Бүтсө өзүң ишиңди бүтүрө бер да, менин ишимди бүтүрө албайтсаң. Менин ишимди өзүм бүтүрөм. Туурабы? Ага эмне асыласың тиешесиң? Кызык деп суроолорду какшанып. Тажикстан жакын эле го, жетип бар Тажикстанга. Тажасаң. Экинчи келбе Тажикстан, уктуңбу? Көзүмө көрүнбөй. Бияктан комменттерден кайра көрөйүн, блогду башыңды алам блогдончу. Блокко тыгам комменттерин көрүп калсам. Андан кийинкиси 20-чы Айка Сайбекова 2353 6 жыл мурун жазыптыр. Сага кожомкул болуш кайда? Сенин акылың кыска. Мээң иштебеген деп айтса жарашат дейт. Айка. Айка, кыз башың менен ушундай акыл үйрөтөсүң мага, же кыз экенин билбейт, эркек экениңерди билбейт да. Энетаңар тарбия бербегендики да, көрдүңбү? Урдур эле жаза бересиңер да, оозум бар, тилим бар деп эле. Айка Сайбекова. Антип күйөөңө үйрөт акылды, уктуңбу? Кызык да суроо жазбай. Мен эмне аласың бирөөнүн баласына тийишип? Мен да бирөөнүн баласымын дегендей. 2356 жыл мурун жазыптыр да. Сага кожомкул болуш кайда? Сенин акылың кыска, мээң иштебеген деп айтса жарашат дейт. Мээм иштеген үчүн мен деле акылдуу болуп атам да, азыркы 21-жылымда. Кожомкул жетиш кайда деп. Сен жетпей эле кой, сенин тукумдарың жетпей эле койсун. Мен тукумдарым арасында мен эле жетмин айтканда кожомкулга. Кызык да суроо жазып койгула да, силер аны бир түрктарды эмес фокус кыла албайсыңар, анан каякта рекордду айтасыңар. Кайра анын үчүн кайра төрөлүшүңөр керек дегендей. 21-чи Тунша дейби? Тунша брат дейт. Тыңша брат дегенде эле болуптур го. 5651 6 жыл мурун жазыптыр. Футболканы кичине узунураак кийчи, киндигиңди көрсөтпөй дейт. Главный ылдый жагым көрүнбөсө болдубу? Кызык да суроо жазат экен. Футболуңду узунураак кийчи, кыскартпай, киндигиң көрсөтпөй дейт. Главный голду киймесим го, нормально кийинип жүрөм го. Айылский кийинип алгам да эмне? Алып кийинсем да жакпайм силерге.
бир жагын эле бирдемеден чукуп туруш керек экен да, жаман жагын карап, жакшы жагын мактабайчы. Ал жерде мен кыйкыр өкүр баарын тизип, Чүй областынан бар болду экен күчтүүлөр деп кастинг кылып аткам. Анан көп сүйлөйт экен, мактанчак экен деп. Мен ошо сүйлөгөнүмө жараша кылып атам мен ушул сыяктуу. Кызык деп суроо бар экен, силер канчадан бери какшап келатам, мээңер кирбей койду вообще. Кандай тарбия берген, эми түшүнбөй коюмчу силергечи. 22-нчи. Анда футболка алып бербейсиңби тиги? Ош базарынан, Дордой базарынан. Мага бергендер болду 18-жылы. Келип фанаттарымчы. Анан жазып коесуң кыйраткансыз мага, эле бирдеме белек берип койгонсуз. 22-нчи. Мура Маров дейт. Исмаилов 5 жыл мурун жазыптыр. Таш Шенерга кайдан? Зорго эле. Таш Шенерга кайдан жетесиң дейт. Маров Исмаилов фанаттары го дейм Таш Шенердин. Исмаилов 5 жыл мурун жазыптыр да, Таш Шенерга кайдан жетесиң дейт. Менби? Таш Шенер мага жетпейт. Ошону билип коелу. Мени тийишкендик эмес, сөзүнө жараша жооп берип атам Таш Шенерга. Атак Таш Шенерга кандай аяктан жетмегилең дейт. Мен уже жетип ашып бүткөм ошо. Элдин баары ошо мени кастинг кылып ошо баалап коюшкан, ким кыйын, ким күчтүүрөөк, канча эсе күчтүүрөөк экенин билип коюшкан ошо. Кожомкул эне сен экенсиң деп, элдин баары ошо килеген дүүлөргө килегендер кыла албайт, сени көтөрө албайт. Сенин ар жагыңда колдоочуң бар деп таңалышкан эл. Көпүнө спортту түшүнгөндөр түшүнөт да мындайчы, спорт түшүнбөгөндөр удуруп жаза беришет. Тилим бар деп элечи, кыздарчасынан эле. Таш Шенердин абарты мага жетпейт. Ал только эле сүйрөгөн болбосо, калгандар чагып айырып тешип атпай, мен деле андай жагы менен башкача жагы менен кылып атам антып турбай. Ошону кайра айтып берем силерге, мээңерге куюп айтып атам атайын, уксун, түшүнсүн деп о. Мээси иштебегендер түшүнсүн. Менин мээм эмне кылат? Менин мээм силердин араңда, силердин мээңер араңда миңесе иштейт мындай айтканда. Таш Шенер меникиндей көтөрүп баспайт, тоңкоруп жылдырбайт, мындай айтканда мыйрып түстөбөйт, жутпайт. А деле чагып айырып тешип атат, сүйрөп атат, мен деле сүйрөп атам башка жагым мененчи, антып турбай. Мен деле чагып айырып тешип атам башкача жагым менен, антып турбай. Ошону билип коелук, тарабы? 50 түрүктө 16 түрүм, 50 түрүктү 3 жыл ойлоп чыгаргам. 2-3 түрүктөн көбөйтүп атып, 1 түрүктөн. 2014-төн 2017-не чейин. Андан кийинси мынтип жазыптыр. 23-чү. Айзирек Абдулазиз кызы 3432 6 жыл мурун жазыптыр. Өзүн кыйнап зорго эле көтөрүп атат го дейт. Атат го, мактанат экен дейт. Айзирек Абдулазиз кызы. Буякта кыздарга эмне жок эми, аралашып комменттерде жаза беришет экен, көрүп, фанаткабы же фанат эмеспи атайын. Көрүп аласыздар го дейм, булар деле арасына кошулуп калат экен. Же кыздардын аттарын эркектердин деле кыздардын аттарын кое башташат экен, уялбай түзөп кирсең делечи, ошол сыяктуу эле комментарийлер деле жайнап кетиптир ушундайлар. Жырткычтар, жүргүнчүлөрчү. Айзирек Абдулазиз кызы. Кыз башыңа ушуну жазасыңбы я? 6 жыл мурун жазыптыр да, өзүн кыйнап зорго эле көтөрүп атат го, мактанат экен дейт. Ал оор болуп, эң тең салмактарын билген үчүн мен оорго жараша мен ошончо аткарып атам да ролду, чистой окуя. Мен кино актер болгон жокмун ал жерде. Сен ал 2 фляг эмес, 2 чаканы антип көтөрө албайсың, ал жок манжаң менен. Анан акыл үйрөткөнгө кыйынсыңар. Тилиңе деле сайрайтасыңар, жок ар жагыңардан тыянак жок да, кыла албайсыңар. Өзүңөр мактанчак болуп жазып атасыңар. Кыйрап салгансыңар да, эле өзүңөр кыйратып эле жатасыңар. Жайлуу жаткансыз кой кайтарып. Бийик учуп кеткенсиңер да, мен сенден кыйын, күчтүүмүн дегенсип. Тилим менен любой сүйлөп коет. Тилде сөөк жок да. Ошону билип койгула. Кыз башың менен ушинтесиң, күйөөңө акыл үйрөт аны. Кайра төрөлүшүңөр керек мендей болуп кантип көтөрүп басыш үчүн. Ана зорго көтөрүп барат го деп. Оор болсо көтөрүп ушун зорго көтөрүп барам да, зато оор акыркы салмакта вестерди ойлоп чыгаргам. Ошо манжа менен акыркы. Таш болсо 160 кг ташты 2 кол менен 15 метр көтөрүп басам. Бир эсе оорду. Манжа деген слабый да, илгери айтчу эле го. Кара күчтөн белде ойла, бокста мени ойла деп. Бул эң слабый ушул да, акыркы манжа. Калы жок манжа. Мындай мен эч ким кылган эмес, Кытайда чыккан эмес кыйын конфистерди да. Мен болсо ушундай эле ойлоп чыгардым, дүйнөгө таркатайын, таанытайын. Желең желбиретейин спортсмендер сыяктуу деп. Кайра жамандайсыңарбы, кыргыз ушинтип атсак өнүкпөйбүз да. Дүйнөсүн баарына жаман көрсөтпөй. Наоборот мактабайсыңарбы, дүйнөсүн таң алгандай кылып. Аяк барсак мактайт экен тем эле Кыргызстандычы. 24-чү. Ваха Далимов 6 жыл мурун жазыптыр. Таш Шенердин тырмагына теңелбейсиң сен дейт. Таш Шенер тырмагынабы? Карчы фанаттар көп экен, 4-чү киши жазып атып жанатан бери. Мен аны Таш Шенерге өзүм тийишкен жокмун, булар тийиштирип атат. Көрдүңөрбү? Ошого жараша жооп берип атам. Майынча кара сүйлөп кетейин деп. 24-чү. Ваха Далимов 6 жыл мурун жазыптыр да. Таш Шенердин тырмагына теңелбейсиң дейт. Таш Шенер менин тырмагыма теңелбейт, сен да менин тырмагыма теңелбейсиң. Алар меникиндей көтөрүп баспайт. Таш Шенердин көтөрүп баспайт, жылдырып тоңкорбойт, сүйрөбөйт. Көтөрүп баспайт, тоңкорбойт, жылдырбайт, болуп мыйрып түстөбөйт. Жумуртка жутпайт. Ал деле чагып айырып тешип сүйрөп атат, мен деле башка жагым менен сүйрөп, чагып айырып тешип атам. Айырмасы барбы билүүсү? Мен утуп атпайм болбой эле. Ал меникиндей көтөрүп баспайт да биринчиден. Эң биринчи билесиздер эмне кыйын? Көтөрүп баскан кыйын. Экинчи орунда тоңкоргон, үчүнчү орунда жылдырган, төртүнчү орунда сүйрөгөн, анан мыйрып түстөгөндөр да, чагып айырып тешкендер дегендей. Ошону билип койгула, мээңерге туюп койгула. Экинкиде ушундай комменттерин ушундай сөзүңөрдү көрүп калайын, блокко тыгып, башыңар алам. Уктарбы? Азыр баракчаны өзүм караган үчүн ушу комменттерге жооп берип атам. 20-апрелде ачкам. Зарылбек Закучмен деп билесиңерби? Ушул жака катталгандар жазып, жакшы адамдар менен көбөйүп баштады буюрса мени колдогондор.
25 Нурсултан Даныбек уулу 6 жыл мурун жазыптыр. Азыраак мактан макулбу, чаап кетет сени дагы 1,5. Азыр ушундай заман болуп калган дейт. Туура айтасың. Азыр ушундай заман болуп калган, бирок мактанган жаша мен кылып атам Бурсулий сыяктуу. Спортсмендердин деле ушинтип эметет го, дүйнөсүнө өздөрүн вызов таштап, кыйын күчтүү сүйлөп, ошо сөзүнө жараша уверенный мен дух аны алып коем, мен духум жетет дейт го. Бирок колунан келет да сүйлөгөнгө жараша. Керектер бар, өпкөлөр көбүнчө. Тийишип алат да, анан кыйын сүйлөйт, бирок анын колунан келбейт, тыянак жок да. Аткара албайт ал ролдучу. Мен дөөлөр издеген ансы деле. Аба эле чаап кетет, азыр заман ушундай болуп калган дейт, көрдүңөрбү? Нурсултан Даныбек уулу жазыптыр. Мен анысы деле 2018 жылда окуяны айтып кетейин, башынан өткөн чындык окуяны. Даже уже марттын башынан таанылдым эле го. Тиги Салам Мырзананчы. Анан мен любой качоктор сындырып чыккам, 21 жылым Кожомкулу деп айтпадым беле? Дүйнө жүзү боюнча номер 1 таштайна турган жайнап кетип айтам го. Аралашма сөз сүйлөдүм го, тескери үч бурчтуу суроолорду, кыйгат сөздөрдү, курч сөздөрдү. Анан ошондо мен дөөлөр издеген да. Кальцоодо кафелер көп го Кызыл Аскерде, Бишкектечи. Ошондо коллегаларым абайла, сени атып кетпесин. Бийлигин 2 метрлик спортивный дөөлөр издеп жүрөт, серьезный экен дейт, каражып менен. Зарылбекти көрдүм, аябай чектен ашып кетти, кыйын сүйлөгөн бала экен. Ушул баланы таап бергилечи, башкача кылып сүйлөп, башкача түшүндүрүп коеюн деп айткан го. Же атып кетейин демек, же болбосо мага кошул демек. Ошонун авторитетин бийикке чыгып аткан да, Бурсулий сыяктуучу, асманга көтөрүлүп аткан, элдин баары колдоп, спортсмен, чорныйлар, милициялар мага оң кол болуп, актерский мастерство, актерский кинолор өткөндө баштанчы, чындык окуя да болчу. Өмүрү баштан өткөн окуялар айтып атам. Даже эжекем айткан да ошо. Апрель айына 1 ай бою издедим менчи кафелерде. Эмнеге 6 секунд эле айылыма жетип келген жок? Ушул Сыгат районунун Чүй областында турам да, 1 сааттык эле жол. Мен же Баткен Акталада турбайм, турабы? Ошондо айылыма келсе, тиги Адилет менен кайраттан коркуту го дейм. Кой өзүбүз тузакка түшүп калсак, эмне болуп калат, жооп берип калабыз го, тынч эле жүрөлүк деп турам, куйрукту түйүп алып турам, жомок айланып кетишти, ошондо исчез болду аларчы, келбей калды. Мага жолуккан чок астыма чыккан жок 1 ай бою. Кыдырышты. Ошондо как раз апрелдин 24-ндө филармонияда Назиран концертине катышып, кечинде 12:01 чыккам да. Ошондо мен дүйөлөр келет го дегем, ошондо апрелдин башынан баштап 1 ай издеген да. Эмне кафелерди аткарчу элем да, 16, 17, 15 жылдары. Любой качоктор сындырып эле тойлорго жүрчү элем, килограмм көтөрүп алыпчы. Анан ошондо жолукса айылыма келбейт беле турабы? Адилет менен кайраттан корккон үчүн келбей коюшту деп ойлоп атам да. Же кошул демек, же атып коймок. Же авторитетим катышып атканда бизге кошул демек, же ошондо экөөнүн бирөөсүн тандамак да. Анан ушундай күндөр өткөн. Ал мактансам да мен Бурсулий деле ушинтип жазган жанакы подвалына. Любой спортсмендер мага чыккыла. Любой түрлүү спортсмендер. Любойуңарды сындырып коем. Мир Бурсулий деген жалгыз менмин деп айтат го. Мен деле ушинтип сүйлөгөм турабы? Кожомкул 21 жылдын Кожомкулумун. Любой качоктор сындырып чыккам. Менде мен спортсмен рекордсмендер жок деп айттым эле го. Ошого жараша мактанганга жараша сөзүм ушу ички дүйнөм ушундай да, кичинекейимде ушинтип сүйлөчү элем. Анан Кудай ушинтип жаратып коюптур, менчи башкача кылыпчы. Анан ошентип дөөлөр издеген, чаап кетсе ошондой чаап кетпейт беле. Андан кийин 2019 жылы август айында тиги бир таш оодарам го, Шамшын тоосуна барып. Ошондо да издеген да, анда да дагы экинчи жолу чалып мага. Абайласаңчы тиги деп коллегаларым кайда чалды, баягы коллегаларым. Дагы издеп жүрүшөт дейт. Инсар кафе, Фаризаттарда. Ташын мен эле оодарып коем, жаман чектен ашып кетти, жаман кыйын сүйлөйт эмнеге мынча мактанат депчи. Мен мактанган эмес, мен өзүм сөзүм ушуна жараша сүйлөйм, бирок аткарам да. Эмди абдета сүйлөбөй дудук болуп аткармак белем. Канча уверенный болсоң ошончо сүйлөйсүң да. Жана спортсмендер эле сүйлөбөй туруп эле сүйлөсө да сөзүнө жараша аткарат го. Тиги Федор Емельянкого өзү сүйлөбөй туруп, спокойно жерде карап туруп, тиги атаандашынан чыгарда унчукпай туруп, мактанбай аяна кетип калат. Анын мүнөзү башкача да, менин мүнөзүм башкача болуп атпайбы? Ошону билип коелук, туурабы? Акыл өткөндө коюп. Бирок канча дөөлөр издедим мен, канча спортсмен, чорныйлар, милициялар менен дос болуп жүрдү убагында. Бирок Эрмек Турбаев кошулганда аккаунтумду чачыраттым, өчүрдүм. Ошо анан башка аккаунттар ачылып кетти. Ушул убакка чейин 5-6 аккаунт болду. Исчез болдум да. Андан кийин тиги оң колдорум да табылбай калды. Ошол жөнүндө кино тартсам дегем, айтып жүрдүм эле го былтыр жайында беле, июль августарда. Бирок чыгынбадым. Режиссер менен дос болуп контракт түзүп, кинону уланткан жокпуз, тарткан жокпуз дегендей. Көчөдөн тийишкендер көп дебедим эле, тойдон тийишкендер андан көп, базардан тийишкендер көп, дагы эле көп деп. Дагы эле жана түрмөдө пацандардай, школьный пацандар түрмөдө зектерден бешпетер дагы эле бар да, бул башынан өткөн окуялар. Мага тийишкендерчи, жаш балдарчы айтсаңчы. А так алар дөөлөрүн кайра мага тизеледи го дейм, ал 1 ай бою издеди, таппай койду. Даже Машуканын радиолорунан берилип аткан Назирен концертине келбей койду да. Мен күттүм, келген жок. Коркту го дейм, кой муну оң колдор бар го. Адилет кайраттан тузакка түшүп калбайын. Кыйын балдар да бар мунун айылында депчи. Анан ошо боюнча алар жомок айланып кетти. Даже эжекем Инстаграмдан абайла издеп жүрөт деп айткан да. Ошондо как раз мен токмокто кантта милицияларга торпокко жооп берип жүргөм да, торпоктун ээсин алып барып, ой мен өлгөм жок түрү депчи. Ушундай шундук күндөр өткөн да, корочечи. Канча деген адамдар баштан өттү, канча деген эмелерди мени башкалар силер көрбөй эле койгула, менин башыман ушундай кино сыяктуу өткөн да, чистый окуялар. А так алар түрүктөрүмдү кыла албайт, ал дөөлөрүң деле. Ошон үчүн ошол жактарын айтып кетейин дедим. Канча күчтүү болсоң деле тил менен любой эле айта берет.
Кылган киши өзү билет, мастерский классты профессионалмын, өзүм профессионалмын да ошон үчүн өрени сүйлөп чыктым, өрени аткарып чыктым дегендей. Аны эмесе саламаттыгыңыздар, мен Закучмен.